Топчу байкалбаган деталь. Биз аны күн сайын колдонобуз, бирок такыр байкабайбыз. Топчулап кайра чечип жүрө беребиз. Бирок жакшылап карап көрсөк, биздин ар бир кемибизде жок дегенде 2-3 топчу бар. Туурабы? Бирок дүйнөдө ар 30 секунд сайын 10 000 көйнөк сатылат. Бир күндө тигүү фабрикаларында 10 миллиондон ашык топчу колдонулат. Бул кичинекей деталь болбогондо, дүйнөдөгү кийим-кече өндүрүшүнүн дээрлик баары токтоп калмак. Күнүмдүк көйнөктөрдөн баштап, дизайнерлик пальтолорго чейин. Кыргызстан Борбордук Азиядагы эң ири кийим өндүрүүчүлөрдүн катарына кирет. Тигүү тармагы миңдеген адамдарды иш менен камсыз кылып, өлкөнүн жеңил өнөр жайынын 80%-ын түзөт. Бирок жылдар бою олуттуу көйгөй жараткан жагдай бар эле. Бул эмне десеңиз, бардык фурнитура чет өлкөдөн алынып келинген. Ар бир топчу Кытайдан же Туркиядан узак жол жүрүп келчү. Мисалы 2018-жылга карата чет өлкөдөн импортталган топчунун наркы 20 миллион доллардан ашкан. Бажыдагы ар бир кечүүгө бүтүндөй фабриканын ишин токтотушу мүмкүн эле. Элестетиңиз, тигүү цехи мектеп формасынын партиясына шашылыш заказ алат. Баары иштөөгө даяр. Кездеме, жип, үлгүлөр. Бирок топчулар кандайдыр бир себептер менен чек арада кармалып калган. 2023-жылдын март айында Бишкекте кийим-кече өндүрүшүн өзгөрткөн окуя болду. Алгачкы жолу кыргыз топчу заводу ишке киргизилди. Топчу жасоо процесстин өзү заманбап химия жана техника аркылуу жасалчу өзгөчө процесс. Кыргыз топчунун атайын лабораториясында усталар полиэфир чайырын катализатор менен аралаштырат. Бул этапта тактык маанилүү. Пропорциялардагы кичинекей ката бүткүл партияны жараксыз кылып коюшу мүмкүн. Мындай көлөмдөгү топчуларды өндүрүү үчүн заводко жылына 7 тонна чикизат керектелет. Суюк чайыр атайын калыптарга түшүрүлөт. Бул жерде материал акырындык менен топчуга айланат. Кыргыз топчуда 20дан ашык түрдүү өлчөмдөгү топчуларды чыгара ала турган жабдуу орнотулган. Көйнөктөр үчүн 9 мм майда топчулардан баштап, пальтолор үчүн 30 мм чоң топчуларга чейин. Салыштыруу үчүн 18-кылымда топчу усталары бир партияны жасоого жумалап убакыт коротушкан. Бүгүн болсо кыргыз топчу ишканасында автоматташтырылган линия аркылуу бул милдетти саналуу сааттарда аткарып коюу мүмкүн. Күн сайын конвейерден 100 000ге жакын топчу чыгарууга мүмкүнчүлүк бар. Ошондо жылына бул сан чоң шаарлардын калкына барабар болот. 10 миллион даана топчу чыгарылат. Бүткүл процессти 10го жакын адис көзөмөлдөйт. Бул өлкөнүн өнөр жай тарыхындагы жаңы барак. Кыргыз топчу Борбордук Азиядагы мындай масштабтагы биринчи өндүрүш болду. Бул убакытка чейин бүткүл аймак Кытай менен Туркиядан жеткирүүлөргө көз каранды болчу. Мисалга 2018-жылды ала турган болсок, бул жылы Кыргызстандан тигүү буюмдарынын экспорту рекорддук көрсөткүчтөргө жетти. Дээрлик 193 миллион доллар. Биздин өлкө Россия, Казакстан жана аймактын башка өлкөлөрү үчүн кийим-кеченин негизги жеткирүүчүлөрүнүн бирине айланды. Бирок тигүү тармагынын ийгилигине узак убакыт бою бир олуттуу көйгөй көлөкө түшүрүп турду. Статистика көрсөткөндөй, 2018-жылы эле өлкөгө 3,7 миң тоннадан ашык пластмасса топчу импортталган. Мындай ар бир жеткирүүлөр бул чет өлкөдөн сатып алуу жана логистикага кеткен чыгымдар. Демек өлкөбүздөгү акча сыртка чыгып жатат. Аны менен бирге биз чет элдин жумуштук орундарын камсыздап берчүбүз. Алыстан келгендиктен жеткирүү көйгөйлөрүнөн улам өндүрүштүн кечүүгө коркунучу бар болчу. Кыргыз топчу бул абалды өзгөртүүгө багытталган. Заводдун өндүрүштүк кубаттуулугу бул тигүү ишканаларынын импортко көз карандылыгын 80%га төмөндөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Жергиликтүү өндүрүүчүлөргө чет өлкөдөн көз каранды болбой иштөөгө шарт түзүп берет. Өндүрүштү пландаштыруу жана заказдарды так мөөнөтүндө аткаруу мүмкүнчүлүгү жаралат. Долбоор 41 жаңы жумуш ордун түзүүгө жол ачат. Бирок анын таасири алда канча чоң. Фурнитуранын туруктуу өндүрүшү бул өлкө боюнча жүздөгөн тигүү цехтеринин туруктуу иштешин билдирет.
Ал эми ар бир топчудагы Made in Kyrgyzstan бренди бул биздин өндүрүүчүлөргө эл аралык рынокто ишенимдүү атаандашууга жардам берүүчү сапат белгиси. Акыркы жылдары тышкы факторлор тармакка кандай таасир этиши мүмкүн экенин көрдүк. 2020-жылы тигүү буюмдарынын экспорту $98 миллион чейин кыскарды. Көбүнчө комплектөөчү буюмдарды жеткирүү көйгөйлөрүнөн улам фурнитуранын өздүк өндүрүшү бул жөн гана импортту алмаштыруу эмес. Бул бүткүл тигүү өнөр жайынын көз карандысыздыгына карай стратегиялык кадам. Коңшу өлкөлөрдүн рынокторуна чыгуу. Келечекте азыркы заводдун кубаттуулугу ички рынокты гана эмес, башка өлкөлөрдү да камсыз кыла алат. Продукциянын сапаты эл аралык стандарттарга жооп берет. Ал эми баалары атаандашууга жөндөмдүү бойдон калууда. Бул өндүрүш жөнөкөй чындыкты далилдейт. Кичинекей деталь болсо да бүтүндөй тармактын өнүгүүсүнө чоң кадам боло алат жана ар бир көйнөктү топчулаган сайын өлкөбүздүн өндүрүшүн колдонуп, экономикага салым кошулуп жатканын эстен чыгарбаш керек. Анын артында ондогон адамдардын эмгеги жана ата мекендик өндүрүштү колдоо турат. Азыркы дүйнөдө топчуларсыз бир да тигүү фабрикасы иштей албайт. Эми өнөр жай импортунан өздүк өндүрүшкө чейинки жолду басып өткөн бул деталь өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө жардам берүүдө. Ал эми мындай ар бир ийгилик тарыхынын артында жаңы жумуш орундары, технологиялардын өнүгүү жана өндүрүштүк көз карандысыздыкка карай ишенимдүү кадам турат. Кыргыз топчу бул кыргыз индустриянын көптөгөн ишканаларынан бири гана. Башка өндүрүштөр кантип өнүгүп жатканы жана дагы кандай долбоорлор өз кезегин күтүп жатканы жөнүндө кийинки чыгарылышта айтып беребиз.